Айымдар, барыңыздар, бактылуу болуңуздар, ийгиликтүү болуңуздар. Анан бизде трансформация курсунун слайды барбы? Слайд чыгарып берсеңиздер, мен азыр айтып өтөйүн. Эмнеге? Анткени трансформация курсунда окугандар колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар, неважно кайсыл поток, просто окугандар. Анткени биз азыр разбор жасаганда ошол жактагы практикалар менен иштеш керек болот. Эгерде сиздер сөзүн билбесеңиздер, эмне деп айтканды билбесеңиздер, анда эмне айтыш кыйын да. Термин керек бизге, терминдерди колдонобуз. Биздин легендарлуу чындыгында бүгүнкү күндө легендарлуу курсубузду бүгүн сиздерге сунуштайбыз. Трансформация курсунда окуп, абдан сонун ийгилик жараткан айымдар биздин арабызда бар, кем эмес. Биз ойлойбуз, мен окусам эле аябай миллионер болом дейт, миллионер болбосок дагы келечекте жашоодо миллионерлерди мындайча айтканда уже даярдайбыз да. Бир ай окуу, бир ай достук бүткөн соң трансформация курсунда баардык биздин жашообузга керектүү нерселер бар. Мен айтып атпайм, биринчи өзүмдүн жашоомду өзгөрттүм, өзүм колдондум, анан ошол нерсени элге берип баштадым. Бул дагы болсо Кудайдын буйругу, анткени мен ойлогон эмесмин, именно мен берем. Ишенесиздерби, мен эки адамдын алдында сүйлөп алган адам болчумун. Ушунчалык жабык, кундуз айтканда ушунчалык бактысыз аял болчумун. Бул 1000% чындык. Бирок трансформация курсуна жоопкерчиликти эч качан бербейбиз. Жоопкерчиликти өзүбүзгө алабыз. Сиздерде айтышыңыздар мүмкүн да, азыр мен курсту жасап койсом эле баары жакшы болуп кетет. Да, баары жакшы болот эгерде сиз жоопкерчиликти колуңузга алсаңыз. Бизде сопровождение деп коебуз, суроо жооп, сурооңуздарды берген сайын эмне кылыш керек, бул практиканы эмне кылам, бул жерден ким менен иштейм, эмнеге кандай деп айтам, бул жерде кандай кылышым керек деген суроолор абдан көп болот. Анткени мен өзүм практика 2018-жылы мастер-кит методикасын сатып алып, бир суроомо 1 жылда араң жооп алгам, бир суроого. Ошондо мен айткам, сопровождение, обязательно сопровождение керек экен деп. Сопровождениени биз абдан жакшы колдонобуз. Бизде постоянно кураторлор сиздер менен чогуу иштешет. Ага өзүнчө акча төлөбөйсүздөр. Группанын ичинде эле, андан сырткары мен да сиздер менен суроо жоопко чыгып турам. Кураторлор 24/7 байкуштар укташпайт, эс албайт. Ретрит этегинде сиздер менен ретрит өткөрөбүз. Именно окугандар үчүн да жандуу жолугушуу болот. Курс учурунда именно ушул 14-потокто. Анан мини разбор жасаганды үйрөнөсүздөр. Дал ушундай мини разборду мен азыр сиздерге сезимдериңиздер менен иштегенди көрсөтөм. Сезимдер менен иштеп жашоону өзгөртсө болот деп уктуңуздар беле? Да? Болобу? Ишенесиздерби ошого? Ишенебиз, Да. Так, давайте анда азыр мындай кылабыз. Мындайча айтканда даярданабыз. Жашоону өзгөрткөнгө даярданыш үчүн, практиканы жасаш үчүн, да. Биз каалаган процесс ради процесса жөн эле жасай берип кереги жок. Андан эмне алам? Мисалы, азыр мен сиздерге мини разбор жасаганды үйрөтөм, бөлөм баарыңыздарды башка кылып да. Ошол жасап жаткан учурда жөн эле жасай бербейсиз. Сиз ал мини разборду эмне үчүн жасап атасыз? Мисалы, бул жака фигура болуп чыктыңыздарбы? Мисалы, бул айым чыкты бул жака, да. Өзүнүн максатын коюп чыгат. Өзү эмне алгысы келет? Өзүнүн максатын коет. Бирөөнүн жашоосун өзгөртпөйт бирөө. Эгерде ниет коюп бул жака чыкса, трансформация болгондо дал ошол ниетине, максатына жетет. Жетпесе дагы жакындайт, да. Ошон үчүн азыр разбор жасап жаткан учурда, жасаардын алдында сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн максатыңыздарды ойлонуңуздар. Анан, пожалуйста, максатты өзүңүздөр үчүн коюңуздар. Жана мен башында айттым го, мен балдарымды жөн эле ойлоно бериптирмин. Өзүмдү ойлонбогондон кийин балдарымды ойлонгонум бесполезно, да, туурабы? Мен жокмун, балдарымды ойлонгонум менен бесполезно, туурабы? Ошон үчүн мен бактылуу болушум керек экен. Мен өзүмдү ойлошум керек экен. Мен өзүмдү жакшы көрүшүм керек экен. Ошондо күйөөм мени жакшы көрөт экен. Ошондо мен чөйрө мени жакшы көрөт. Эгерде мен өзүмдү жакшы көрбөсөм, анда мени эч ким жакшы көрбөйт экен, туурабы? Ошон үчүн айымдар жана мырзалар, фокусту өзүңүздөргө коюңуздар. Максатты өзүңүздөрдөн баштаңыздар. Мисалы, бул мырза айтып атпайбы, кыздарымдын эртеңки келечегине
чейин бутума туруп алгым келет. Кыздарыңыз үчүн бутунда турбаңыз, кыздарыңыз бутунда өзү эле туруп алат. Сиз өзүңүз үчүн бутуңузга туруңуз. Өзүңүзгө болгон ишенич менен өзүңүзгө ошол акчаны өзүңүз үчүн табыңыз. Балаңызга деле кийимди эмне үчүн алып бересиз? Өзүңүз үчүн алып бересиз, туурабы? Чтоб сизге жалып болбош. Күндө келип кийим алып бер дебеш үчүн да. Так, давайте анда азыр 3төн бөлүнүңүздөр. Курс жөнүндө толук маалымат берейин анда. Трансформация курсунда сиздер эмне менен иштейсиздер? Трансформация курсунда сиздер биринчиден энергия менен иштейсиздер. То есть энергиянын туура кетиши жөнүндө, ал иерархия закону. Иерархия закону деген эмне? Бул биз үй бүлөдө өзүбүздүн иерархиябызды сактабайбыз. Атабызга ата болуп алабыз, апабызга апа болуп алабыз. Аларды башкарып баштайбыз, алардан акылдуу болуп баштайбыз. Күйөөбүзгө күйөө болуп алабыз. Ошондой айымдар барбы? Вот, именно иерархияны ошол жактан сурайбыз. Ошол жактан ордуна келтиребиз. Ушул сыяктуу көптөгөн капачылык, таарыныч, лоялдуулук баардык өз-өзүнчө сабактар берилген. Сабактар 25 апрелде башталат. Баасы 10.000 сом. Эгерде бүгүн катталам десеңиздер, анда 40% 6.000 сомдон катталсаңыздар болот. Эгерде катталуучуларга биз бул жактан шарт түзүп, сиздерге тиги кире беришке менеджерлерди отургузуп койгонбуз. Барып ошол жактан катталсаңыздар болот. Да? Да. Кичине акырыныраак отуралы, Азыр болсо баарыбыз туруп 3-3төн бөлүнүп разбор баштайбыз, туурабы? Трансформация курсу 25 апрелде башталат. 1 ай болот. 1 ай болуп, дагы 1 айдагы силерде сопровождениеда сакталат да. Анан 1 айдын ичинде курс ортологондо сиздер менен Заткан Жусупова жандуу жолугушуп, чайханада разбор практикаларды кылат. Анан 1 ай бүткөндөн кийин ретритте тоого чыгасыңыздар. Ретритке тоого чыгып, ушинтип жандуу кураторлор силерди WhatsApp'тан 30-дан 40-тан бөлүп алып иштешет күнү түнү. 5 сааттан бири-бириңер менен разбор жасаганды үйрөнөсүңөр ушинтип. Бир жолу жооп берет психолог, 2 жолу жооп берет. Бирок өмүр бою силер психолог менен жүрө албайсыздар да. Өзүңөр менен иштешкенди, сезгенди үйрөнүшүңүздөр керек. Бул психологиянын алипеси. Кыргыз тилинде, эне тилинде жеткиликтүү. Мен деле орус тилинен, орустардан, казактардан окуп жүрөм, бирок мен орус мектепти бүтсөм дагы кыргызча окуганда жүрөгүмө жетти да, чынын айтканда. Андан кийинкиси бул өзүңөр уккандай эле 200 миңдик, 150 миңдик курстар бар, бирок бул эң башаты, алипе. Ушундан башталат. Өзүңө өзүң психолог болуп, разбор жасаганды үйрөнүшүң керек. Заткан эже жандуу 3 сааттан отурат силер менен суроо жооп кылып. Башында, ортосунда, аягында, ортосунда жандуу жолугушу Бишкекте болот. Андан сырткары курс бүткөндөн кийин ретритте, тоодо. Мурун биз выпускнойлорду чайхана, кафеде кылчубуз. Бул ирет мына күн жылып калды. Ретрит кылып атабыз да. И курс окугандар гана барыш керек, себеби дегенде ошол айымдар түшүнөт, ошол мырзалар түшүнөт. Бизде жолдош экөө окугандар бар. Отдельный группага кош деп секреттердин кураторлорго жазышат. Кураторлор 24 саат бою сиздер менен суроо жооп кылат. И плюс Заткан эже менен дагы суроо жооптор болот. Каналда, Telegram каналда болот. Курс жаздырылган, практикаларда КТРКнын радиосунда жаздырылган. 50дөй практика, медитация бар. Бул жакта сабактар жаздырылган. Андан кийинкиси ошо сопровождение бүт ичинде камтылган. Силер 500 сом, 1000 сом бронь таштап, бул жакта бейджик кийген айымдарга 25-не чейин бөлүп төлөсөңөр, миллиондук практикалар плюс мини курс силерге белекке болот. Эгерде жок, кыйналып атам, 6000 мен үчүн кыйын десеңиздер дагы 5-майга чейин бөлүп төлөөсү каралган. 1000 сомдон, 2000 сомдон брондоп бөлүп төлөсөңүздөр болот. Бирок полный төлөгөндөргө бизде ошондой бонустар бар. Курс 6000 турат. 6000ге эмне келет? Бир көйнөк келет. Же бир чайханага киргенде эле 2000 сомго отуруп тамак ичебиз, туурабы? Анан эгерде өзүм менен иштейм, бул нерсе мага керек десеңиздер, плюс ушинтип биздин чөйрөгө кошулуңуздар келсе, Заткан эже менен, анда трансформация 14-чү поток. 14-чү поток бул. Канча 4 жылдан бери окулуп келаткан курс. Анан мини разбор жасаганды үйрөнөсүздөр. Жандуу жолугушу, именно ушул потокто ортосунда жолугушу кылып атабыз да, чайханада. Анан өзүңөр окуп баштагандан кийин, анан жандуу келгенде ошол суроолоруңорду бере аласыздар жандуу. Андан сырткары ичинде ошол темалардын бардыгы бар. Жаздырылган профессионалдуу түрдө оператор менен Заткан эженин сабактары. И плюс медитация практикалар. Башында каршылыктар болот, ошон үчүн кураторлор
эки-экиден бөлүнүп шерик болуп окуп аткандар барбы? Эки-экиден напарник болуп бөлүнүп, жолугуп алып практикаларды үйрөнүп турабы? Чын айтып атпайбы? Ооба. Шерик деп коет. Шериктен көбүрөөк үйрөнөсүздөр да, мындайча айтканда. Окуп аткан, курста окуп аткан айым менен экөөң жолугуп алып, төртөөңөр WhatsApp группа ачып алып, анан 5 сааттан разбор кылып отурасыздар. Түшүндүңүздөрбү? Вот. Дагы суроо барбы? Куратор сопровождать этет. Кураторлар бар. Ооба, бизде Кыргызстанда, Ошто, Баткенде, Көлдө кураторлар бар, ошолор менен сопровождение кылабыз. Азыр практика Сопровождение онлайн. Онлайн сопровождение. Онлайн сопровождение. Азыр разбор кылалыбы? Да. Келиңиздер анда. Келиңиздер. Давайте 3-3төн бөлүнүңүздөр. 3-3төн бөлүнөбүз дагы. Активный бололу, келге энергичный болуш керек, Бул жакка жакын келип алсаңыздар да болот. Батпасаңыздар. 3-3төн бөлүнүп, мисалы мына үчөөңүздөр да тегеректеп туруңуздар. Да. Кураторлар жардам бергенге аракет кылгыла. Азыр мындай кылабыз. 3 адамдын бирөөнө разбор жасайсыздар азыр. Бирок үчөөңөр тең алганга аракет кылгыла да. Аялы менен күйөөсү болсо бир группада болгонго болбойт. Башка болгула. Бир туугандар, кошуналар, достор, тааныштар бир группада болгонго болбойт. Бөлүнгүлө. Акырын. Тихо. Кызы менен апасы бир группада болгонго болбойт. Башка болосуздар. Да. Жакындар бир группада болгонго болбойт. Башка болобуз. Да. Эми караңыздар. 3 адамдан 1 адам колуңуздарды көтөрүңүздөр. 3 адамдан 1 эле адам. Үчөөнөн бирөө эле колун көтөрөт. Да. Тихо. Биз азыр ушул колун көтөргөн бир группада 3 адам, 3 адамдан 1 адамга разбор жасайбыз. Колун көтөргөн адам азыр өзүнө разбор жасайт. Мен айтып турам, сиздер ошону жасайсыздар. Колун көтөргөн адам азыр жанындагы бир адамды өзү деп белгилейт. Бирок айтпайт, атын дагы айтпайт, кайсы адам экенин дагы айтпайт. Да, жанындагы бир адамды өзү деп белгилейт. Бир адамды запросу, каалоосу, максаты, мисалы үй, машина, ден соолук. Мисалы сиз бул жакты өзүңүз деп белгилейсиз. Атыңыз ким? Бул жакты Ырыскүл деп белгилейсиз. Түшүнүп атабызбы? Түшүнүктүүбү? 3 адамда жанындагы адамды ким экенин айтпайт, бирок да карап туруп эле. Сен булсуң деп да айтпайт. Просто эле карап туруп эле сен булсуң деп айтып коет. Ичинен. Сыртынан эмес. Себеби мен иштейт да, мен Ырыскүл турбайм, эмне деп айтышым керек экен деп. Белгилейт, анын жанындагы адамды максаты деп белгилейт. Ишенесиздерби, биз бирөөнү караганда эле ошол адамдын сезимине дароо кирип кетебиз. Мисалы тойго бир жака барганда башкача болуп келесиздер го, силер башка бирөөнүн энергиясын алып алып көтөрүп келесиздер үйгө. Биз аны бирөө өзүбүз байкаган эмеспиз. Терең дем алып демибизди чыгарабыз дагы. Именно бул айым, жаныңыздардагы айым мырза белгилеген фигуралар, ушул фигураны сезесиздер. Мисалы, белгилеңиздер, мени карабаңыздар, белгилеп атасыздар, Мисалы, сиз бул жакты Ырыскүл деп белгиледиңиз. Бул жакты максатыңыз деп белгиледиңиз, туурабы? Эми сиз ошол фигурасыз, биринчи фигура. Экинчи фигура сиз максатысыз, терең дем алып демибизди чыгарабыз, сезебиз. Эгерде ал адамдардын көңүлдөрү айланып, ыйлагысы келип, кускусу келип, таарынып, коркуп аткан болсо, дал ошол коркуу сезимдери, таарыныштары максатына жеткенге тоскоол болуп аткан болот. Блок дароо эле именно ошол фигуралар бизге блокторду айтып беришет. Окуган окуучулар билет, сезе алат. Биз трансформация курсунда ортосунда жолугуу болот атпайбыз, жандуу. Ошондо мен өзүм сиздер менен жолугуп, дагы кантип жасаш керек терең дагы үйрөтөм. Азыр сиздерде билим болбогондуктан сезбешиңиздер мүмкүн. Ал эми сезимди күчөтүш үчүн билим алыш керек. Мен бүгүн сиздерге болгону билимимди эле берип атам.
фигурада белгиледикпи? Колуңузду кайчылаштырбайсыз. Пожалуйста, колуңарды кайчылаштырбагыла, бутуңарды кайчылаштырбагыла. Эгерде колубузду кайчылаштырган болсок, анда биздин денебиз сезет. Мээбиз сезбейт, дене сезет. Кимде кандай сезимдер пайда болду? Бири-бириңиздерге айтып баштасаңыздар болот. Мисалы, сиз биринчи фигурасыз да, биринчи белгилеген фигурадан сураңыз. Сиз эмне сезип атасыз деп, жанындагы фигурадан. Да. Оң көзүм ооруп атат, анан башым ооруп атат. Эмнегедир? Оң жагым дедиби, демек ата менен. Баш ооруу дагы сизчи? Азыр сезимдер эле билинген жок. Мындай адамдар бир сөздөрдү айта берет да, бирок ошол сөздөрдү өзүбүз чечпей эле алышыбыз керек. Мисалы, машина жөнүндө айтса, сизге машинага тиешелүү эмнелер болгон? Айтып атпайсыңарбы, машиналар өтөт. Кимдики, сиздикиби? Сиз машинага тиешелүү эмне бар? Вот, пожалуйста. Ошону сиз живой эле экен. Ошол учурда коркуп калган болушуңуз мүмкүн сиз. Да. Бул жакта азыр айтып атпайбы? Да. Ошол именно адамдардын айткан сөздөрүн эле өзүңүздөр чечмелей беришиңиздер керек да. Дароо эмне жөнүндө айтып аткан? Бул жактагы оң жагын айтып атат. Атаңыз жөнүндө эмне бөл бар? Да, эми бул сиз да, бул сиздин максатыңыз. Анын аркасындагы причина, эми причинаны эле кайра ата деп белгилеп алсаңыз болот. Мисалы, сиз атаңыздын фигурасы болуңуз. Эми үчүнчү фигураны причина деп белгилейбиз. Ал эми үчүнчү фигура өзүбүз болобуз. Хорошо? Мисалы, бул жак айтып атат да, ата деп. Ата оң жактарыбыз ооруса, демек биздин апа оң жагыбыз болсо, демек биздин атабызга тиешелүү. Демек ата менен иштеш керек. Сол жак болсо апага тиешелүү болот. Башыңыз ооруйбу? Баш ооругандан башка дагы сурай бериңиз. Дагы кандай немелер бар, белгилер бар азыр. Сиз атаңыз болуңуз дагы бул кызыңызга караңыз. Сиздин максатыңызга тоскоол болгон сиздин атаңыздан калган боль экен да. Фигуралар бири-бирине болгон сезимдерин сурасаңыздар болот. Биякта караганда, мисалы, өзүңүздүн фигураңыз бул эми албетте ал татаал да. Дароо эле түшүнүктүү боло бербейт. Апага болгон боль бар экен да. Айттыңызбы? Да, атаңызды кой бериңиз. Курста барсыз да. Причина. Бул жак причина болду азыр. Мен причина кылып койдум. Жок, биз азыр бул жакка жасап атпайбызбы? Сиз азыр да апа деп туруп, апаны кучактап, апанын сүйүүсүн сезиш керек. Бизде апабыз кучактаган эмес да. Бериңиз сүйүү. Кантиңиздер? Кантиңиздер? Максатыңыз үй эле, бул жактан эмне болду дейсиз? Азыр кимдин запросу? Сиздикиби? Бияктыкы, кандайдыр бир мындай жүрөк оору бар да, боль бар. Кимдин алдында? Мен аябай мындай жүрөгүм мондай дөпөйл болуп кеттим да азырчы. Терең дем алып демиңиз чыгарыңызчы. Причина. Давайте сиз причина болуңуз, сиз максат болуңуз, Причина. Бул жакты көрөгөн караганда сиз бул эже болуңуз. Бул жак причина болсун. Бул жак болу. Ачкыңызды алып коюңуз. Бул жакта караганда кандай сезимдер пайда болду сизде? Аялсызбы, эркексизби? Аял. Апаңызга айта турган сөздөрүңүздү айтыңыз. Апаңыз барбы? Колуңузду түшүрүңүз. Айтыңыз, апаңыз айта турган сөздөрдү айтыңыз. Бул жака. Да, айткыла. Максатыңыз эмне эле?
Диагнозуңуз эмне? Стоп, бул тек. Давайте сиз ата тек болуңуз, сиз эне тек болуңуз. Ата тегим, эне тегим, мага сиздерден энергия, сүйүү керек деп, аларды ата тектен, эне тектен сүйүү алганга аракет кылыңыз. Сиздин ар бир каныңыз, стоп, бул эмне? Канда. Именно ошол суставка, канга ата тектен, эне тектен энергия жетишпейт да, слаб. Хорошо? Сиз ачкыңызды алыңыз. Мага сиздерден сүйүү энергия керек. Сиздер фигурага кириңиздер. Жок, мен сустав дегенди уже түшүнөм да, билем да. Мен сиздерге оңой атап атам да. Причинасын айтпай эле, мен уже яг сөзүн айтпай. Бул причина. Көрбөй там ошол немеден келбей атпайбы, тектен энергия. Да. Бул жер ысыган айтылбаган сөздөр бар. Хорошо, давайте сиз ата тек, эне тек деңиз да. Бул жакты эне тек, бул жак ата тек. Бүкөнү чоң кучактаңыз. Сезиңиз, сезимдерге көңүл бурабыз. Мойнутан кучактаңыз. Антият. Мен сиз айткандай эме болдум да, эжекеге. Эжекеде эчтеке жок. А бул жак эмне болот? Мен болуп атам. Да. Анан бул баягы причина деп коет го. Анан эч кандай таасир жок болгон анан мен өзүмдү түшүнөм да. Максатыңыз эмне эле? Мурунку өз салууна мындай жакшы мындай ички жан. Да, давайте сиз бул жактын фигурасы болуңуз, сиз причина болуңуз. Колуңузду түшүрүңүздөр. Сиз аялсыз эркексизби? Аял да? Сезимдериңизди айтасыз, энергетический аял, энергетический эркек боло беребиз да. Ата энеңиз барбы? Өзүмдүн анам экинчи айлык боюнда өстүм да. Состояниеңиз качандан баштап ошондой баштаган? Өзүңүз атаңыз каякта? Мен Чалеттеде. Мен таза болгондон 23 күндөн төрөп турдум да. Сиздин состоянияңыз качан өзгөрдү? Меники кичинекейден эле баягы Понятно. Ата болуңуз, атаңыз өзүңүздүн ядуу керек дем алып эмес чалганда өзүңүз жазап беребиз. Ата болуңуз. Атаңыз кайда? Бүгүнкүгө чейин сизди издеп келем. Сизди таппай келем. Эрте кеткен да, каза болгонбу? 27 жашында. Каза болгон. Сиз мени таштап кеттиңиз. Мен сизге касамын. Илаңыз келсе, илаңыз, чыгарыңыз. Да, закончи. Хорошо? Бар, адам чакта чувство кетишиңиз керек эмес, атаңыз. Макулбу? Все, арка жака бир мындай деле. Ана бүтүрөбүз, Да. Азыр 5 мүнөттөн кийин бүтүрөбүз. Азыр бардыгына мүмкүн неме эмес. Да, эгерде сиздер курска келсеңиздер, мен ал жактан дагы кеңири үйрөтөм. Бирок биринчи жолу келгенде эле ушунча сезимдер жанатан бери мен байкап атам. Ыйлап, сезимдер ачылбадыбы? Бул уже хорошо. Сезбей аткандар да бар дараңыздарда. Туурабы? Алар полный бөлдүн бардыгын жап, үстүн сулуулап, баары жакшы деп койгон да. Азаматсыздар. Сезимди сезгендер колуңуздарды көтөрүп коюңуздарчы. Сезгендер. Да, молодцы, уже жакшы. Так, давайте анда
акчага разбор кылалы. Хорошо. Ким акчалуу болгусу келет? Мынча көп. Хорошо. Значит, баарыбызга акча керек. Бирок акча кайсы учурда бизге келбейт? Акчаны өзүбүздөн жогору коюп алганда. Акчаны ата кылып алабыз, апа кылып алабыз. Ошол учурда бизге келбейт. Так. Баарыбыз тең терең дем алып демибизди чыгарабыз. Анткени азыр эле ыйладык, эмоциябызды көтөрдүк. Бирөөнүн полесине кирип чыктык да. Бирөөнүн полесинен кантип чыкса болот? Терең дем алып демибизди чыгарып эле мен өзүммүн деп коебуз. Всё, мен өзүм, мен атымды аткан. Всё, болду, чыгып кетебиз. Так, давайте анда акча боюнча суроого. Так, мындайдан барайын. Суроолорго. Бул жакта бир миллионер бар, бирок камерага тартпагыла. Бир сөз уккум келди. Каякта кетип калды. Ладно. Так. Менен келдиңиз бүгүн? Сау калайын. Сабак алайын. Аха, эмне боюнча? Каякта иштейсиз? Акча алгыңыз келеби? Канча сумма? Ушул жерде иштеген жерде. Жашоодо кандай? Миллионер болгуңуз келеби? Ишенесизби миллионер болгонуңузга өзүңүз? Ишенесиз, молодец. Так, жаш балдарыбызга көбүрөөк. Давайте эркектерге кылабыз. Келиңиз, атыңыз ким? Саламатсызбы, Орозбек. Бүгүн эмне максат менен келдиңиз? Сиз менен келдиби? Келинчегим бар. Аха. Финансылык максат коюп келдик биз. Жүрүңүз. Эркектердин результаттары аябай сонун болот. Ишенесиздерби? Келиңиз, бул жакка отуруңуз. Атыңыз ким? Орозбек. Орозбек мырза. Акча боюнча кандай запрос менен келдиңиз бүгүн? Негизи буга чейин 1 жыл мурун мен дос балдарым менен бизнес ачкан болчумун. Баары жакшы болуп, уже доходко чыгып баштагам да, өзүм ойлогончу. Почему-то туруп рискали, баары бир блок барбы ал суммагачы, жакшы сумма келгенде өзүмөн өзүм эле кое берип койдум да ал нерсеничи. Андан кийин башка тармактарда да азыр аракет кылып жүрөм. Аха, азыркы учурда бизнесиңиз барбы? Азыр мен окуп атам, мен эменки трейдинг текени окуп атам. Ал жакта практика өтөт. Анан келинчегим экөөбүз торт жасап үйдөн ошону баштап атабыз. Бизнес, Аха. Бизнестен канча сумма таптыңыз келет? Баягы эфирдериңерден көрүп калдым мен 3 эсе депчи. Мурункусу 200 болчу, азыр ошо 600га. 600 миң, 600 миңди каяка жумшайбыз? 600 миңди өзүмө, ошо жашообузду өзгөрткөнгө. Мисалы ата-энемди мен эмеге умрага жибергим келет, кажыга. Ошол өзүм саякаттап үй бүлөм менен. Үйүңүз барбы? Үйүбүз бар. Аха, хорошо. Так, давайте тез кыймылдайлы. Бизде жарым сааттык убакыт калды. 1 саат 10 мүнөтүбүз барбы? Капыл болсоңуздар, мен окуп жүргөн окуучуларды чыгарайын, эртерээк болсун, Давайте, Азиз айым, келиңиз. Эмнеге Азиз айым чыгарып атам? Азиз айым 0дон бүгүнкү күндө 5 миллионго чыккан айым, ишенесиздерби? Аха, келиңиз, бир фигура болуңуз. Ниет кылыңыз, Ниеттин күчү керемет. Биздин элибизде бекеринен ушул сөз айтылган эмес. Ниет кылсак эле жаратканын бизге бере берет экен да. Түрлүү жолдор менен адамдар келет, договор түзөт, партнерлор табылат. Дайыма намаз окуйсузбу? Мындай чөгөлөп эле намаз окуп аткан немем ушундай чөгөлөп алып эле намаз окугум келип атат да. Азырчы прям ушундай сажда кылгым келип атат да. Да, азаматсыз. Да, прям сон.
Прям намаз окуп атканда көп ыйлайсызбы, ушундай болот окшойт, дуа кылып атканда ошодо мен прям ыйлап намаз окугум келет да, прям. Давайте да бир фигура чыгабыз. Сизде азыр кандай сезимдер? Менде мындай качаться деп атам эки жакка. Бирок мындай жарыктык, анан эмнегедир бир фигуранын алдында мен өзүм күнөөлүү сезип атам, башым. Хорошо. Келиңиз сиз. Да, курста окуп өзү менен иштеген адамдын сезимдери ачылат да. Анан ушундайды да тез жардам бере алабыз да бири-бирибизгечи. Биз азыр баарыбыз тең Орозбек мырзага кызмат кылабыз да. Бул фигура келди. Бул фигура келгенде сизде кандай сезимдер пайда болду? Жүрөгүм калтырап баштады, тырыш болуп. Ыйлагым келип атат. Ыйлаңыз да. Ыйлагыбыз келгенде ыйлашыбыз керек да. Чыгарышыбыз керек. Кичинекейибизден балдарды ыйлаба дейбиз го, ошентип тыюу салбашыбыз керек да, наоборот чыгып жеңилдеш керек. Апаңыз барбы? Барбы? Келгин? Бека. Келбейм дейсиң. Хорошо. Хорошо, келгиле. Фигура арка жакты карап калбадыбы? Бул жактагычы. Бул деген биз жашоо алды жакта да. Биздин арка жакта арка жагыбыз менен басканда кантип басабыз? Сөзсүз түрдө бир жыгылам мен, чалынам. Ошол сыяктуу эле биз эгерде жашообузда фокусубуз, биздин оюбузда кандайдыр бир арка жактан чечилбеген суроолор болсо, бизнесте дагы арка жагыбыз менен басабыз. Анан жыгылабыз. Ошо менен бизнестен дагы, жашоодон дагы чалынабыз. Бул фигурага кандай сезимдер пайда болду? Келгенде прям вообще калчыдап атам, артты карап алдым. Артта мага какой-то таяныч бар экен да. Ошол адам мага жетишпейт. Ошон үчүн мен ата болот. Атаңыз барбы? Атаңыздын аты ким? Сизде кандай сезимдер? Менде бир аз жүрөгүм дөкүлдөп атат. Тамагымда бир нерсе турат. Бул фигураны караганда прям калчылдап атат, артты караганда успокаивает. Калчылдап коркуу, Муздап. Эмне деп айтыңыз келип атат бул фигурага? Мен сени көргүм келбейт. Айтыңыз, ата мен сизди көргүм келбейт. Ата мен сизди көргүм келбейт. Чындыгы реалдуу жашообузда атабызды жакшы көрүп эле көргүбүз келет. Просто ичибизден кайсы бир учурда бир нерсе калып калат да. Ошол биздин бүгүнкү жашоодо келе берет да. Тем более эркек бала. Айта бериңиз, айтыңыз келген сөздөрдү. Ата, мен сизден поддержканы күтөм. Сиз мага поддержка бериңиз. Жүрөгүм аябай ооруйт. Атадан колдоо жетишпейт, анан сүйүү дагы толук жетишпейт окшойт. Мындай курсак ачкан сезим болуп атат. Мен ушу атам колдосо эле мен аябай эмектем. Бат чыгат экен. Бат кетет, алдыга. Аябай муздак болот. Мне любви не хватает атадан. Атадан. Эркелеткен.
Да, айта бериңиз, айта бериңиз. Да. Эркелеткен жетишпейт экен, сүйүү жетишпейт экен. Ата жакшы көрөт, бирок баягы бала мен сени жакшы көрөм, мен сага ишенем деген сөздөр жетишпейт экен. Да. Атаңыз жөнүндө эмне деп айтасыз? Эчтеке деп айта албайм, жакшы көрөм. Мамилеси жакшы. Мындай бала мен сага ишенем, азаматсың, только вперед деп айтпайт да ата, Сыймыктанып турат, ар бир жеткичке. Сыймыктанабы? Хорошо. Мен бул жакты жакшы көрүп атам. Жакын жакшы көрүп атам, бирок сүйлөгүм келбей эле да. Сүйлөгүм келбей эле, бирок жүрөгүмдөн жакшы көрүп атам. Колдой албайсыз, Сүйлөгүм келбей эле да. Айтыңыз келбейби? Хорошо. Полегче ал. Мен өзүмдүн сол колум муздап атат. Сол жагыңар. Сол колум аябай муздап атат, сол колум талып атат. Муну жакшы көрүп атам, бирок айткым келбейт экен да. Жүрөгүмдө жакшы көрөм, элжирейм, бирок сыртыма чыгарып айткым келбейт экен. Да. Айтып көрүңүзчү, уулум. Уулум, Мен сени жакшы көрөм. мен сени жакшы көрөм. Мен сага ишенем. Мен сага ишенем. Мен өзүмдүн жакшы көргөнүмдү сыртыма чыгарып айткан эмесмин. Сыртыма чыгарып айткан эмесмин. Бирок менин сага болгон аталык сүйүүм чексиз. Мен сага ишенем уулум. Мен сага ишенем уулум. Сенин колуңдан баары келет. Сенин колуңдан баары келет. Сенин өзүң каалаган бизнести ачып, Сенин өзүң каалаган бизнести ачып, өзүң каалаган максатыңа жетсең болот. өзүң каалаган максатыңа жетсең болот. Ушул сөздөр, Мен өзүмө чакыргым келет. Кел балам. Кел балам, Да, мен сага кел ишенем. балам, мен сага ишенем. Сиз кантыңыз? Оң жагым вообще уюп калды да, полный прям муз болуп катып калды да. Такыр. Да, сиз да барыңыз жака. Сиз эркек баласыз да, атаңызга жакыныраак болушуңуз керек да. Хорошо? Сиз бул жака кошулуп сезиңиз да, атанын сүйүүсүн сезиңиз, мейлиби? Баары келет сенин колуңдан, баары келет. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Мен сени менен сыймыктанам балам. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Мен сени жүрөгүмдүн түбүмдөн жакшы көрөм. Мен сени менен сыймыктанам. Мен сени менен ушунчалык сыймыктанам. Сенин колуңдан баары келет. Мен сенин аркаңдамын. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Мен сен жактамын. Мен сени дайыма колдойм. Мен сага дайыма ишенем. Мен сени менен сыймыктанам. Сен эркексиң, сен күчтүүсүң, сен эрктүүсүң. Кантыңыз сиз? Орозбек мырзанын фигурасындасыз. Ошол сен колуңан баары келет деген сөз эле жетишпеген экен.
азыр аябай өзүмө уверенный сезип калдым да, колуман баары келет депчи. Сонун акчанын фигурасы 600 000. Мен ушу атканда анан бул сөздөрдү го мындай кое берди, бирок до конца эмес да. Бир аз кое берди да оң жагын. Хорошо. Сиз Мен бактылуу болуп калдым. бактылуу Жеңилип калдым. Балаңыз айтпайбы, ата энемди умурага жөнөтөм да. Балдарыбыз жакшылыкка жетсе бизге пайдасы сөзсүз түрдө тиет да. Сиз бул жакта бир аз кучактап турсаңыз болот. Сиздин өзүңүздө кандай сезимдер пайда болду? Башында жүрөк кысылып аткан, азыр бир аз жеңилдик да. Атаңыз менен көп убакыт өткөрүңүз. Атаңызга ыраазычылык айтыңыз. Атаңызга дайыма атаңыз менен кеңешиңиз, атаңыздан акыл сураңыз. Мейлі, апаңыз менен эмес, атаңыздан акыл көбүрөөк сураңыз. Макул. Мейлі? Макул. Рахмат. Отуруңуз.